4 талапкерлерге bir суrum бар да. Декларация 2019 жылдыкы бирдиктүү декларацияны толук бердиңерби? Канча кирешени, канча чыгашаны көрсөттүңөр? Ошону айткылачы. Ар бир өзүндү таныштырып, жарандардагы көрсүн да, жогорку сотко кайсы судьялар барып атышат. Жогорку соттун судьялыгына талапкер Эшалиев, толугу менен 19 жыл. Фамилия кандай? Эшалиев Нурманбет Касымбекович. Катурак. Эшалиев Нурманбет Касымбекович. Тапшырган болчумун 2019 жылы. Бизде отбор судьиде биринчи талаптар ошондон коюлган, биз баарын толугу менен аткардык. Жок, ошону айтпайсызбы? Чыгаша, киреше. Чыгаша менен кирешенин эмеси бирдей эле болгон. Толук. Айтпайсызбы тагыраак убакытты кетирбей? 825 болсо керек эле. Мен цифра эсиме чыгып кетти, бирок толтурулганда анан чыгашасы да ошого шайкеш келген. Сиз аны как дважды 24 билиш керексиңер да. Президент талапты коюп атпайбы? Ар бир судья ачык иштейт. Декларация ачык. Эсте болот. Так, башкаларчы? Атаназар Нурланбек Алайдинович 2019 жылдын декларациясын убагында тапшырганмын. Чыгаша кирешелер менен. Азыр так суммасы азыр эсимде жок. Даже доходты билбейсиз, өзүнүн. Герезиддинова. Совокупный доход за 2019 год состоял из заработной платы и чтения лекций. Иных источников доходов нет. Сумма? 300 с чем-то тысяч получится. Порядка. Все. Жогорку сотко талапкер Жоомартов Кушбек Рысбекович 19 жылдын декларациясын март айында тапшыргам. Айлыктар 578 миң, барды көрсөтүлгөн. Ал эми малдар жана болгон имуществосын баары ошол декларация көрсөтүлгөн. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, биз силерди колдойбуз, бирок ошол эле кезде президентти мындай подстава кылбагыла. Ал силерди жөн эле тандаган жок. Силерге ишенип тандап атат. Декларация боюнча мен жөн эле сураган жокмун, аны эл билсин. Мисалы бүгүн силер айтып атасыңар 500 миң. Эртең силердики өтө көп мыйзамсыз доход болуп калса, биз ошону стенограмманы дагы көтөрөбүз да. Эл дагы ошону билиш керек. Таза иштегиле, ачык иштегиле. Рахмат.